Ассаламу алейкум, урматтуу менин каналымдын көрүүчүлөрүм. Сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Жана бүгүн сүйлөй турган темабыз бул деген Израилдин аскерлери Хамас менен тирешүүдө Газанын ичинен чоң адамдык жоготууларга учуроодо да. Израиль үчүн бул аябай чоң адам жоготуулар деп эсептелинет. Эгерде мындай маалыматтарды карасак, ар кайсы булак ар кандайды айта берет. Анын көп учурунда информациялык, маалыматтык согуш кезинде ИПСО деген түшүнүк бар. Бул деген информационно-психологическая специальная операция деп аталат. Орусча, кыргызча айтканда бул атайын маалыматтык, психологиялык ошо иш-чара деп которсок болот да. Ошондой нерселердин негизинде тараптар кээ бир учурда өзүнүн маалыматтарын же жашырат, же ой бетер көбөйтүп салат да. Бирок ошо массалык маалымат каражаттарды карап чыгып, азыркы күндө канча, качан жана канчалык жоготууларга учраганын ар тараптар карап көргөнгө аракет кылдым. Негизи Израиль блогерлери жана Израилдин баягы расмий бийликтегилери акырындап баягы наалый башташты. Алардын аскерлери өлүп атыптыр да, баягы каза болуп атыптыр. Ошол дал Газа менен тирешүүдө, Газанын ичине киргенден кийин 60 000 аскери кирген болчу Газанын курчап ичине. Аякта толтура туннелдер бар, Кытай инженерлери жана Корея инженерлери куруп берген. Ал туннелдерди толтура куралдар бар. Албетте Хамастын кээ бир баягы өлүктөрдү берип атышат, мурунку тутуп алган Израилде жана туристтерди жана Израилдин жарандарын тутуп алган. Мисалы үчүн ошо тайланддык бир кишинин денесин кайтарышты. Бирок тынчтыкка Израиль бүт башчыларын кырды, Хамастыкы бир тобу Хамастыкка тынчтыкка барабыз дейт. Бирок Израиль азыр биз деген силерге талап койгондон кийин, силер макул болбогондон кийин эч кандай тынчтык болбойт деп расмий эмес түрдө согушту токтотпой жатат. Ошон үчүн Хамас жоготууларга учурап атат. Бирок кандай кичине сандарга көңүл бурсак да. Израилдин эгерде жоготууларын эсептесек, бул деген аскердик жоготууларга мындай көз ыргытсак, мисалы үчүн Түркиялык Анадолу деген агенттиги 866 израилдик аскер өлдү дейт да. Башка ошо Аль Жазира сыяктуу же Аль Арабия деген каналдар мисалы үчүн 1600гө чейин израилдик аскер өлдү деп жатышат да. Негизи бүгүнкү күнү жарадар израилдик аскерлердин саны дейт 5400. Бул эң кичинекей көрсөткүчтөр. Башка бир нече ошол басылмалар 14583 деп айтып жатышат бүгүнкү күнгө. Албетте бул деген эскирген маалымат, анткени азыркы тапта канча киши так набыт болду, ал белгисиз да. Анткени кайра эле Израилдин коргоо министрлиги так санды жашырып атат да. Эгерде карасак, ошо дал Израилдин жарандарын канча жоготту десек, бул деген 822 жарандык мындай атуулдар каза болду дейт. Анын ичинен 38 кичи бала да. Бул Израилдин жарандары. Жалпы ошо эгерде эсептесек, анткени полициянын дагы жарандык мындай күчтөргө келтирсе болот, 1200 киши өлдү дейт Израилде азыркы тапта. Ушул акыркы согуш болуп жаткан тапта да. Мисалы үчүн согуш 2 жылдай болуп атат, 23-жылдан баштап. Ошол 2 жылдай болуп калды. Эгерде палестиналык тарапты карасак, канча жоготуулар болду? Палестинада Хамаста өзүндө ошо ден соолук министрлиги бар да. Ден соолук министрлиги ошо айтып атат, бүгүнкү күнү палестиналыктардан 70144 киши өлдү дейт да. Башка саны 54084 киши өлдү дейт. Бул дагы акыркы маалымат эмес. Бул деген акыркы баягы жаңыланган маалымат 28 буг айынын 2025-жылдын ошо кечесинде айтылган болчу да. Андан сырткары жаңылатылган маалымат азырча чыга элек, тактала элек. Мисалы үчүн Палестиналык статистикалык бюро деген бар, ал да жакын арада билдирме жасады. Анын айтуусу боюнча палестиналыктардан 55 000 киши набыт болду да. Анан жарадарлардан да болсо, алардын маалыматы боюнча, ошол эле Хамастын ден соолук министрлигинин маалыматы боюнча, саламаттык сактоо министрлиги десек болобу, 121688 киши жарадар болду дейт да. Анан эң акыркы ошо кулжа айынын 8-inde берилген маалымат боюнча
ошо израилдик атуулардан, жаңы атуулардан дагы 100 киши набыт болду дейт, кошумча, ага кошумча 400 киши жарадар болду дейт да. Ушундай маалыматты таратты ушу саламаттык сактоо министрлиги Хамастыкы. Эгерде аскердик сандарды карасак, мисалы үчүн израилдик саноолор боюнча эгерде жаргандарды албаса, таза мындай согушчандарды алса, Хамас дейт акыркы жуманын ичинде 1000 кишини жоготту деп айтып жатышат да израилдик булактар. Хамастын булактары канча киши жоготконун унчукпай эле да. Башка булактардан карасак божомолдор бар, 25 миңге чейин киши ошо Хамастын мүчөсү өлдү деп жатышат, 14 миң деп жатышат башка булактарда. Бирок азырынча расмий так маалымат жок. Ошо Хамастын саламаттык сактоо министрлигинин саны эле бар бизде, бул 121 миң киши. Ошол 100 бүгүнкү күнгө 122 миң киши десе болот да. Көп учурунда израиль тили блогерлер айтып атат, Хамастар өзүнүн баягы аскердик жоготууларын, анткени Хамаска балдарды да, аялдарды да каттыштырып атат. Ошол согушчандар өлсө, ошону жөнөкөй жаран өлдү деп айтып жатышат деп атышат да израилдиктер. Кантсе да жоготуулар ошондой. Израилдики 2,5 миң, Хамастыкы 122 миң киши. Анан бул жерден так айтыш керек да, эки тарап тең маалыматтык согуш жүргүзүүдө жана анык жоготууларды жашырууда да. Эгерде мисалы үчүн жарылгандан кийин адамдын денеси чачырап кетсе, аны эсептебей деле коюшу ыктымал да, мисалы үчүн израилдиктер. Ошон үчүн Хамас деле аны байкабай коюшу ыктымал, эгер чоң жарылуу болуп кеткенден кийин күчү жок болуп кетсе да. Документ текшерүү, баягы учет, ревизия дегендер жок болуш керек да, ошол согуш болуп аткан жерде. Ошон үчүн балким сандар мындан да көп да, бирок расмий ушундай сандар болот. Ал эми Украина менен салыштырсак да, мага да кечээ ошо комментарий келди. Сиздер Искендер, сен ошо Украина жөнүндө эле айтып берип атасың, Израилде мындан да көп киши өлбөдү депчи, баягы Газада деп. Ошол суроодон кийин мен кызыга баштадым да, чын эле эгерде Украина менен ушу Израилдин жоготууларын эсептесек, мындай санасак канча болду экен деп. Эми салыштырып көрөлү да. Мисалы үчүн Газаныкын, Израилдикин сандарын айттым да. Эми Украинаныкын алалы. Украинаныкын алсак, бүгүнү ошо борбордук генералдык штаб бар Украинада. Ал маалыматты, аларда атайын маалыматтык операция кылышат. Ошон үчүн маалыматтык иш-чара кылганда албетте алдоо болушу мүмкүн, же санды көбөйтүп коюшу мүмкүн. Бирок алардын маалыматы боюнча ошо Орусия 1 миллион аскер жоготту дейт. 1 миллион аскер жарадар жана өлгөн түрдө. Эгерде канча киши набыт болду деп, каза болду деп эсептесе, алар айтып атат да, мисалы үчүн украиналык булактар айтып атат, 500 миңден 600 миңге чейин Орусиянын аскери өлдү дейт да. 400 миңге чейин жарадар болду дейт. BBC баягы дүйнөлүк маалыматтык агенттиги, Британиянын тамыры Британияда да, жана Медиазона деген айтып атышат. Бул жерден дейт, биз тастыктагандардан, осинт журналисттердин жардамы менен 70 миң жана 100 миңге чейин өлгөн тастыкталган да Орусиянын аскерлери. Ошо нерсе ошо 24 жылдын аягына ушундай тастыкталган. 25 жылга жакын бүгүнкүгө чейин азыркы баалоолор 240 миң орусиялык аскер өлдү деп жатышат. Бирок миллионго чейин жарадар деп баары эле айтып атат да. Жакында ошол Дональд Трамп 1-2 ай мурда айткан маалымат боюнча миллиондун тегериги өлдү жана жарадар болду деп жатат. 600 миңдей, 700 миңдей өлдү деп айтып жатат да, орус баягы аскерлеринен. Эгерде мындай тынч жарандарды алсак да, согушка катышпаган, баягы дрондордун баягы сыныктары тийип кеткен, же дагы кайсы генералдарды самокаттар менен жаудырып атканда баягы сыныктары тийип калган, же да ошо акырында дрон атакалары болду эле. Ошо Желе деген операция. Ошол негизинде баягы ошо бомба турган үйчөгө кирип алып жарылып кеткендер, ошолорду санаса, алардын саны 100дөн ашпайт деп жатышат да, ошо ар кандай булактар. Украинанын жоготууларын эгерде эсептесек, өзү Украинанын министрлиги, коргоо министрлиги жана генералдык штаб унчукпай жатат да, буларды өзүнүн моралыбызды көтөрөлү, түшүрбөйлү деген аракетте го дейм. Ошол батыш кана булактар айтып жатат да, мисалы үчүн Wall Street Journal деген бар, эл аралык мындай маалыматтык агенттик, түпкү тамыры ошо
Америка Штаттарында ошол 24 жыл айтып аткан украиналык аскерлерден 80 миңге чейин 100 миңге чейин тастыкталган мындай сүрөткө түшкөн көрүстөндөр болду дейт да. Ал эми 25 жылга чейин маалыматтарды алса 400 миң өлдү да, 400 миң украиналык аскер өлдү дейт. Украинанын президенти 24 жылы 31 миң украиналык өлдү деп тастыктаган, өзү айткан да, ошону моюнга алган. Бирок баягы эгерде ошо Орусиянын булактарына карасак, жана башка эл аралык булактарга карасак, бүгүнкү күнү ошол 1,5 миллионго чейин өлдү дейт да. 500 миң, 640, 700 миңге чейин украиндер өлдү деп айтып жатышат ошо аскери. Ошо менен кошо, мисалы үчүн, ошо жарандык жоготуулар 11 миң деп Бириккен Улуттар Уюму айтып атат да, ошол жылдын башында, 2025 жылдын башына. Бирок реалдуу маалыматтар, эгерде баягы документтер менен тастыкталган, бирок баягы эң кичекти жарыяга чыга элек 20 миң, 30 миңге чейин бар деп ошол эле бул айтып атат да. 20-30 миң тынч жаран украиналыктар өлдү деп айтылып жатат. Жарадардар болгондор 22 миңден 50 миңге чейин болду дейт. Буну расмий түрдө эле айтып атышат да. 50 миң киши жарадар болду. Ошондо эгерде жалпы баягы жоготууларды алсак, расмий түрдө 100 миңден 130 миңге чейин бул кичине, эң баягы аз дегенде, эң көп дегенде 400 миң, 500 миң украиналык аскер, анын ичинен ошол дагы 50 миңден 130 миңге чейин жарадарлар да, ушундай айтып жатышат. Эгерде мындай кичине баягы жыйынтыктасак, тастыкталган эле мындай ачык эле массалык маалыматтарга чыккан маалыматты эске алсак, кичине фильтрлеп, Орусияныкы ошондо расмий түрдө 200 миң киши набыт болду, 800 миң киши жарадар болду да. Украинаныкы ошо 80-100 миң киши набыт болду дейт, 400 миң киши жарадар болду дейт да. Жана ошо эгерде тынч жарандарды алсак, тынч жарандардын саны 11 миңден 50 миңге чейин ушундай, 11 миң, 30 миң өлдү дейт, 22 миң, 50 миң жарадар болду дейт да. Ушундай маалыматтар. Анын эгерде ошо Газа менен жана Украинанын жоготууларын эсептесек да, мисалы үчүн, бүгүнкү күнү ошо Газада ошо 55 миң палестиналык, газалык набыт болду деп айтылат. Ошо Орусия Украина менен салыштырганда азыраак болуп калат. Анткени ошо Орусия Украинада жалпы баягы набыт болгондордун саны 350 миңге чейин жетет расмий булактар боюнча. Трамптын айтуусу боюнча миллионго жетет да. Эми бир 350-400 миң дейли да, расмий булактарга таяналы. Эгерде жарандарды алсак, мисалы үчүн Газада 90% жаран, мындай тынч жарандар набыт болду. Украина, Орусияда болсо 80-90% бул деген аскерлер набыт болду да. Ошондо эгерде жарадарлар боюнча Газада мисалы үчүн 121 миңден 125 миңге чейин, бүгүнкү күнгө чейин ошо жарадар болду, жарандар, тынч жарандар. Украина, Орусияда экөөнү алганда 1,2 миллион адам жарадар болду деп эсептелет да. Анан эң негизи ошо Украина менен Орусиянын ортосундагы согушта аскерлер жарадар болду да. Анан ошо эми эсептегиле да, мага комментарий жазгандар өзүңөр ойлоп койгула. 54 миң киши набыт болду Палестинада. 1,5 миллион, 350 миңден 1,5 миллионго чейин киши набыт болду Украина менен Орусияда. Ошондо жарадарларды алсак, Палестинада 125 миң киши жарадар болду. Украина менен Орусияда 1,2 миллион киши жарадар болду. Ошондо мага жооп берсеңиздер, дүйнө коомчулугу кайсы тарапка көз ыргытат да. Мисалы үчүн, эгерде карасак, Судандан да көп, мындан да көп, Палестинадан көп адамдар жарадар жана болуп атат, жана өлүп атат. Булар бирок ички жарандык согуштун кесепетинде да, алтын талашып, бийлик талашып ушундай болуп атышат да. Ошондуктан маалыматтар ошондой да. Анан бул жерден байкап көрсөңөр, ошо Израилдин армиясы, жогорку технологиялык армиясы,
жаран менен аскерлердин санынан алсак 2,5 миң кишини эле жоготуп атат да. Ошондо Палестина болсо Хамас ошо технологиядан алыс, бирок ошо Газаватка аттанган. Алардын саны ошо 54 миң киши өлүп атат, 125 миң киши жарадар болуп атат да. Ошондон байкасак, мындай жыйынтыкка келебиз. Баягы эки тараптын тең алдам алмашуу курсу өтө чоң айырмачылыкта да. Чоң айырмачылыкта дегеним, бул деген көрүп атасыңар, билеги күчтүү 2,5 миңди жоготот, билими күчтүү ошондо 125 миңди жоготот да. Ошо жарадарларды эсепке алсак, набыт болгондорду эсепке алсак 54 миң кишини жоготот. Ошондуктан ушундай технологиялык державалар, эгерде мисалы үчүн технология эмес мамлекетке кол салса, ушундай айырма болуп кетип атат да. Бул эмне деген чечимге келтирет? Демек, дайыма ошо даярданыш керек, тынчтык болуш үчүн согушка даярданыш керек, албетте. Элдин потенциалын көтөрүш керек да, окутуш керек. Бүт жаңы дүйнөдө кайсы технология ойлонуп табылбаса, ошону бияка алып келип өздөштүрүш керек. Эгер жаңы технология колуңда болсо, биринчиден сага эч ким кол салбайт, экинчиден сага кол салса, анда адам өлүүлөрдүн ошо сандары ушундай болот да. Мисалы үчүн, жоо эгерде сенден технологиялык жактан азыраак мындай сабаты бар болсо, анда анын саны көбүрөөк болот да, жоготуулары. Сенин жоготууларың азыраак болот. Ушундай да. Бул жерден динге тийбесек, мисалы үчүн. Ошон үчүн маалымат ошондой. Ошон үчүн Украина тегерегинде 1,5 миллион киши жок болуп атат. Газа тегерегинде ошо сандар 200 миңден ашпайт да, жалпы жоготуулардын саны. Андан көрө ошо Суданды карасак, Судандан 1 миллионго баратат да. Ошо Украина менен Орусиянын ортосундагы согуштун сандарына баратат да, алардын ал жердеги өлүмдөрдүн саны. Ошон үчүн ушул жерге дагы чоң көңүл буруш керек эле дүйнөлүк коомчулук, бирок кантсе Суданга өзгөчө кайдыгер болгондой болуп жатат да. Бул бирдемке деп атат, бирок иш-аракеттер ал жакка жетиштүү түрдө каралбай атат да. Дубай, Сауд Арабиясы жардам берип атат Суданга, бирок андан тышкары жок. Ошон үчүн бул жерден жыйынтык, Украинада мындай согуштун кесепеттери масштабы чоңураак, бирге кыйла чоңураак да. Бирок баягы Израилге эмнеге ошончо көңүл бурулат жана Газага? Анткени аякта баягы диндердин тамыры турат да. 3 диндин ошо Алякса мечити турат, ал жерде эле ошо баягы жөөттөрдүн ыйлоо тамы турат. Ошол эле жерде баягы христиандардын православдык чиркөө, баягы Иса пайгамбардын көрүстөнү турат да. Ушул 3 ыйык жер үчүн 3 диндин ыйык жери болгон үчүн бул жерге мисалы үчүн мусулман элдеринен максималдуу фокус, максималдуу көңүл бурулган. Ал эми ошо дүйнөлүк коомчулугу эң көп жоготууларга алып барган согушка бурулган да. Ошон үчүн бүт көздүн баары Украина менен Орусиянын ортосундагы согушта. Ошондой жыйынтыктар, тема ушундай болду. Бизде тынчтык болсун, ушундай жоготуулар, адам өлүүлөр болбосун. Анткени бул экономикага чоң мындай кедерги. Кээрлер ойлойт, ушундай согуштар менен жер өзү адамдардан тазаланат депчи. Мальтузианисттер ушинтип ойлойт да. Бул деген адам жегич идеология деп эсептейт. Жок, бул деген андай эмес. Адамдар мисалы үчүн көбөйсө, алардын санын кыскартыш керек болсо, башка планеталарга, башка мейкиндиктерге көчүү керек. Ал үчүн илимди күчөтүш керек. Ал үчүн согуштар керек жок, биримдик керек да, ынтымак керек, дүйнөлүк ынтымак керек. Эгерде ушундай согуш кыла берсе, анда биз баягы артта кала беребиз. Анан мисалы үчүн адамзаттын узак жашаганга мүмкүнчүлүгү калбай калат да. Ошон үчүн ынтымакты тилейли, туугандар, бүт дүйнө жүзү боюнча ынтымак келсин, өлүмдөр токтосун, тынчтык болсун. Өзгөчө биздин өлкөбүзгө ошол дүйнөлүк ынтымак түзүлгүчө биздин өлкөдө ынтымак болсун жана биздин өлкөдө эң жогорку технологияларды өздөштүрөлү туугандар. Эң жогорку азыр дрондор баарына мындай бүт баягы башка аскер техникага мындай сазайын берип атат да. Ошон үчүн дрондорго өзгөчө көңүл буралы, бул тармакты өнүктүрөлү, биздин мамлекеттин коопсуздугун күчөтөлү да. Ошондо бизде да ушундай асманыбыз тынч болсун, эч кандай мындай согуш, адам жоготуулары болбосун. Анда эмесе эмки видеолордон көрүшкөнчө, сиздердин пикириңерди комментарийден күтөм. Оор тема, ошон үчүн пикирлер ар кандай болушу мүмкүн.